Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн адабий окуу сабагынан 4-чейректеги 5-сабагыбызды баштайбыз. Биздин сабагыбыздын темасы «Билесиңби? Сен албетте билесиң» деген тема. Анда тема боюнча ой жүгүртөбүз. Бүгүн сабак эмне жөнүндө болот экен? Ой жүгүртөбүз. Бүгүн сабакта балдар Табышмак ыр, анын автору менен таанышасыңар. Табышмак ырлардын жандырмагын табасыңар. Өз алдыңарча ушундай табышмактарды түзөсүңөр. Эми болсо балдар, биздин бүгүнкү табышмак ырдын автору менен таанышалы. Бул «Билесиңби? Сен албетте билесиң» деген табышмак ырды Токтосун Самудинов агайыбыз жазган. Эми автор жөнүндө кыскача маалымат алалы. Токтосун Самудинов Сокулук районунун Сокулук айылында 1941 жылы туулган. 1963 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин журналистика бөлүмүн бүтүрүп, журналисттик кесипке ээ болот. 1977 жылы негизделгенден бери Бай Чечекей балдар журналынын баш редактору болуп эмгектенип келет. Эми балдар, чыгарма менен таанышалы. Билесиңби? Сен албетте билесиң. Токтосун Самудинов. Билесиңби? Сен албетте билесиң. Кантип айтат жылкынын үй бүлөсүн. Ойлонобуз балдар. Ооба балдар, жылкынын үй бүлөсүн үйүр деп аташат. Билесиңби? Сен албетте билесиң. Недечү эле мактай берсе ким өзүн. Ойлонобуз. Демек, мактанчаак адамды биз жактырбайбыз, билесиңер балдар. Билесиңби? Сен албетте билесиң. Жер жумшартып, жазында эмне тигесиң? Ойлонобуз балдар. Ооба балдар, жазында биз жерди жумшартып, көчөт тигебиз. Эми кийинкиге көңүл бөлөлү. Билесиңби? Сен албетте билесиң. Кантип айтат жемиштердин сүрөтүн. Ойлонобуз. Ооба балдар. Силер көркөм өнөр сабагынан өткөнсүңөр. Демек, жемиштердин сүрөтүн натюрморт деп айтат экен. Билесиңби? Сен албетте билесиң. Малчы болсоң, кышында эмне кийесиң? Балдар, малчылар кышында үшүбөсүн деп тон кийишет. Билесиңби? Сен албетте билесиң. Кандай сөздү угуп алып күлөсүң? Ойлонобуз. Ооба балдар, биз күлкүлүү сөздү укканда күлөбүз. Билесиңби? Сен албетте билесиң. Кантип айтат тентек аттын мүнөзүн? Кана ойлонобуз. Балдар, тентек аттын мүнөзүн ылоо же чалпоо деп айтышат. Билесиңби?
sen alбетте билесиң, танк ичине эмнени ачып киресиң. Ошол эмне деп аталат. Ооба балдар, биз танкага люкту ачып кирет экенбиз. Кийинкисине көңүл буралы. Билесиңби? Сен албетте билесиң. Кантип айтат япондордун күрөшүн? Ооба балдар, япондордун күрөшүн дзюдо деп айтат, андан башка айкидо деген дагы бар, балдар. Эми кийинкиге көңүл буралы. Билесиңби? Сен албетте билесиң. Чөптү кандай курал менен үйөсүң? Бул жерде балдар сөздүк ишин жүргүзөлү. Үйөсүң деген сөз силерге тааныш эмес болуш керек. Үйөсүң деген бул чогултасың, жыйнайсың дегенди билдирет. Эми кана кайсы курал менен жыйнайбыз? Ойлонобуз. Ооба балдар, биз бешилик деген курал менен чөптү үйөт экенбиз. Билесиңби? Сен албетте билесиң. Айлананы эмне менен чиесиң? Бул кайсы курал балдар? Ойлонобуз. Ооба балдар, биз математика сабагынан дайыма колдонуп жүргөн курал бул циркуль. Эми балдар, биз сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүн биз Токтосун Самудиновдун «Билесиңби? Сен албетте билесиң» деген ыр табышмактары менен тааныштык. Жандырмактарын таптык, сөздүк ишин жүргүздүк. Эми силерге тапшырма. Ушу сыяктуу табышмактарды түзөсүңөр. Анан сөз оюнун улантып жазуу. Бул жерде үлгү берилген. Мисалы, кичине чоң, тетири оң жана башка сөздөрдөн жазасыңар. Демек, бул жерде кайсы сөздөр жөнүндө сөз болуп атат? Ооба, антоним сөздөр жөнүндө сөз болуп атат. Демек, силерге бүгүнкүгө тапшырмалар ушулар. Эми сабагыбыз аягына келип жетти, балдар. Эмки сабакта жолугушканча сак саламатта болгула.